Гапар Айтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинде мындан 2 жыл мурда тартылган атактуу чет өлкөлүк сүрөтчүлөрдүн эмгектери элге көрсөтүлдү. Человек сделал столько, что даже удивляешься, как можно было за это время сделать вот такую огромную работу. Көргөзмөдө атактуу орус сүрөтчүлөрүнүн 19-кылымда жараткан мыкты эмгектери коюлду. Мындай баа жеткис кайталангыс сүрөттөр Улуттук көркөм сүрөт музейинин алтын фондуна дал ушул Гүлжаке Усубалиева тарабынан алынып келинген. Анда графика, скульптура, живопись жана башка жанрдагы кереметтерди көрсөк болот. Кылымдын аягы, 20-кылымдын башында иштеген орус сүрөтчүлөрүнүн сүрөттөрү коюлганда, алар көбүнчө Третьяковка галереясынан, Наркомпростун фондунан жана дагы чакан менчик коллекциялардан алынган сүрөттөр бар. Эми бүгүн болсо бул жерде бизде атактуу сүрөтчүлөр Роберт Фальк, Кузнецов, Лентулов, Шишкиндин бир портрети бар. Жана да башка скульпторлордун, атактуу скульпторлордун чыгармалары коюлган. Мен ойлойм, ушу музейдин ремонту көпкө созулгандан соң бүгүн ушул көргөзмө биздин жаштарга, дегиле Кыргызстандын көрүүчүлөрүнө абдан чоң демилге берет. Гүлжаке Усубалиева сүрөт искусствосунун түптөлүшүнө башкача айтканда музейдин коллекциясын байытуу максатында дүйнөдөгү таанымал музейлер менен тыгыз иштешкен. Алардан тажрыйба алган жетекчи сүрөттөрдү жамап жазгоо бөлүгүндө ачкан. Бул жерде болсо жана Фальк, Ион, Коровин, Репин деген дүйнөгө атагы чыккан. Бул жерде анан графикадан канчалап келген, Асмеркин дегендер бар, мына Серебрянин деген художниктер бар. Мындайды азыр ала албайбыз. Булар ар бир картина. Азыр карай эле көргүлөчү. Бир эле бир кичинекей эле мындай жанакы эски художниктердин эле картинасы ой миллион деп атат. Ошо бул жердеги биздин жаштар азыр бара-бара интернетти карап эле билбей атышат. А буурки чогулткан ар бир картиналар болсо эженин өзүнүн артынан таштап кеткен, алтын сандыкка катып кеткен чоң иштер болуп эсептелет деп ойлойм да. Мындай дүйнөгө таанымал сүрөтчүлөрдүн баа жеткис экспонаттары калың элге алгачкы ирет көрсөтүлүп отурат. Андан эргүү алган шаар тургундары чанда кездешчү сүрөт чыгармаларын көргөндөн рахат алышты.